РТС чөлкөмүндө жайгашкан Акдил бала бакчасындагы мотурайган бөбөктөр ата-энелери менен экс-президентти жылуу тосуп алышты. Аталган бала бакчага балдарын берүүгө ата-энелердин суроо талабы көп болгондуктан Агахан фонду 25 орундукта дагы бир корпус ачып берген. Азыркы тапта бардыгы болуп бул бакчада 75 наристе тарбияланып келет. Ачканыбызга 1000 сомдон төлөп атам, сентябрдан беркисине. А мурункулар 600 сомдон төлөйт. Ал сессияда бекиген. Жок, жаңы ачкан дегенimiz 3 сааттык. Жок, жаңы группа ачтык. Бул Роза Тумбаеванын кийинки сапары Мурда өзү окуп кеткен Чкалов мектебинде уланды. Мектеп жамааты болсо 80 жылдыкка чакырылып, келбей калган экс-президентке өткөн маарекенин үзүндүсүн көргөзүшүп, жагымдуу маанай тартуулашты. Андан соң мектептин жетишкендери тууралуу тасма көрсөтүштү. Какая была школа, когда я училась здесь 60, ну, считайте так, я пошла, наверное, в 57-м году в школу. Ну, может быть, даже ваших родителей тогда не было, я не знаю, значит. Я хочу вас искренне поздравить с юбилеем школы. Хочу сказать, что мы, все выпускники этой школы, нет, не выпускники, но все, кто учились в этой школе, мы помним, любим, знаем, храним глубоко в сердце память о нашей замечательной школе. Спасибо вам огромное, спасибо за все труды. Динара Абдыкадырова, Нурбек Рахманов, Нарын Шары.